Базар Коргон районунда сугат каналдары тазаланууда. Акман айылындагы Колот айылына кеткен 3 чакырым ички арыктын 2 километри тазаланды. Бул арыктан 30 гектарга жакын жерге суу жеткирилет. Дыйкандар мурда беде жүгөрү эгишчү. Эми арык кеңейтилди, суу сыйымдуулугу көбөйдү. Жашылча эгүүгө да мүмкүнчүлүк бар. 1 жылда 2 түшүм алууга шарт жаралды. Быйылкы жылы мамлекетибиз тарабынан суу чарбасына аябай катуу көңүл бурулуп, жаңы техникаларды алып бергенине байланыштуу ички чарбалык каналдарды дагы чаап, тазалап бергенге бизде мүмкүнчүлүк шарт жаралып калды да, аларга да жардам берип атабыз. Ошонун себебинен азыр бүгүнкү күнү ушул каналды чаап атабыз. Эми рахмат ушу мамлекет жетекчиликтерине ушунчалык суу чарбасына көңүл буруп, дыйкандарга жардам берип атканына. Дыйкандарга суу жетиштүү болсо, калган шартты өздөрү түзөт. Акмандын Колот айылында көп жылдык көйгөй жөнгө салынды. Бул арыктар бери дегенде 20 жылдан бери техника менен тазаланган эмес, кол менен тазаланчу. Быйыл Минкап башчысынын аракети менен айыл чарба техникалар алынганы элге пайдасы чоң болууда. Акман айыл өкмөтүнө караштуу Колот айылы. Мына Ничке Колот деген участка, үлүш жерлерибиз бар. Мына ООСтун жардамы менен сүйтүп арыктар казылып атат. Жакшы жылыш бар, азыр где-то 1 километр жерди чаптырган атабыз. Мурун кол менен чабылып жүргөн. Эми ошо сурандык эле ошо Алмазбеке ООС начальниги. Мейлі жардам берет, эч болсо соляркасын куюп бергиле деп сурандык эле. Ошо бир 5-6 күндөн бери жардам кылып арык чаап атышат. Райондо 89 чакырым канал суу чарба башкармалыгына тиешелүү. Быйыл иш аракет бир топ жеңилдеди. Жаңы берилген экскаватор менен каналдарды тазалоодо иш ылдамдыкта аткарылууда. Бизге 2024-жылы 5 миллион 200 миң сом акча каражаты бөлүнүп, 14 километр каналдарды тазалоого планда кирген. Пландарды 100% аткарып, 14 дана суу бөлүштүрүүчү постторубузду, 7 дана суу өлчөөчү постторубузду ремонттон өткөрдүк. Жалпысынан биздин экскаватор маселе бизде өтө оор болчу мурда. Биздин министрликке чоң рахмат, жаңы техникаларды, жаңы экскаваторларды берди. Жалал Абад облустук суу чарба башкармалыгына 14 дана чарбалык унаа техникасы берилген. Учурда дыйкандарга коромжусуз суу жеткирүү түшүмдүүлүктүн натыйжасын арттырууга аракети жүрүүдө. Бул багытта 19 ноябрда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев тиешелүү адистер менен жолугушуу өткөрүп, тапшырмаларды берди. Кыргызстан боюнча сурап келип атабыз, Жалал Абадтан баштадык. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан. Кыргыз депутаттарга бизге да 86 миллион сом депутат каржы